Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Бирден лайк басып болгон мына Москванын группалары менен таратып жөнөтүп коюңуздар. Москвадагы мал базар деп биз көп жолу тартканбыз. Просмотрлар аябай каттуу кеткен убагында. Буюрса дагы ошол кой барга келип калдык. Навигаторго кирип туруп, навигаторго кой бар деп жазсаңыздар же голос жана кылсаңыз эле ошол жерге точка алып келет. Бул жерде круглый год койлор болот туугандар. Ар дайым келип шырбас козулардан чоң кочкорлордон керек болгон болсо алып кетсеңиздер боло берет. Буйруса койлордун бааларыны түшүрдүк инейм, кыштын күнүндө мекендештер алып союп жеп бир жыргасын, бир пайдабыз тийсин дегенде мына дагы жардамга келип калдык. Койлордун баалары арзандады мекендештер. Кочкорлордун баалары деле арзандады. Мына толук маалыматты Сагын акабыз менен Азиз акабыз, Кең ака. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Алейкум ассалам. Иштеп атасызбы? Чарчабастан. Иштеп атабыз. Бул жерде агам көптөн бери эмгектенет. Койлорду алып келесиңер, ар дайым союп бересиңер. Кассап өзү акаба. Эл менен амандашып алың ака. Ассаламу алейкум Москвадагы мекендештер. Бүгүн 30 декабрь койлор келди. 300 кой. Бул бааларын түшүрдүк дегенде канча сомго чейин түштү, Азиз ака? 330дан чоң койлор. Чоң койлор 330дан. Бул канча тиш болуп калат ошондо? 4-6 тиш. 4-6 тиштер булар жилик өтө калат чыгат бирок, Тойго. Семиздерин алып келипсиңер бирок, Ооба. Өзүңүздүн Эдилбайский кадимки Кыргызстандагыдай эле куйруктары бар чоң койлор экен да, Жакшы. 330дан болду буйруса. Ооба. Бул эми бул түкөгөнгө чейин болобу же кандай болот же канча күнгө чейин ушул болот эми примерно? Постоянно 330дан. Постоянно 330дан болуп калат, Жакшы экен. Анан мындан сырткары шырбас коз алат элем, кичинерээк бир 1-2 семьяга бөлүп алат элек дегендерге кандай койлорду сунуштайбыз? Козулар барбы? Козулар бар алар. Алардын баалары кандай болуп калды? 420дан. 420дан. Эми канча жашка чейин, канча айлык эми козулар алар? 1 жылдыкка чейин. 1 жылдык козулар, Жакшы экен. Аябай жакшы. 6 айлык 1 жылдык. 6 айлык 1 жылдык козулар, аябай жакшы. Мына келип тандап көрүп ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Бул эми күнүнө канча кой сатылат? Аябай көп алат экен бирок, азыр деле. Ооба, 20-30дай. Адамдар уже топтолуп турат, жакшы экен. Доставка кылып бересиңер, туш алам деген болсо кандай? Видео кылып. Нормально видеозвоноктон чалып. Такси-паксин салып бересиңерби? Яндекстен. Төлөп алат өзү нарактан. Мурдагыда келгенде видеодон жана Куран окутуп, ошол атаганга багыштап бул жерден Куран окуп, дуа кылышып жөнөткөн көргөн элем. Анан жиликти дагы келтирип берет. Жети област кандай жилик каалаган болсоңуздар, сиздер каалагандай жиликти келтирип бересиңер. Ар кандай ал. Аябай жакшы. Средний козуну канча алса болот мына? 426тан канча миң сомго чейин алса болот? 16 миңден 20 миңге чейин. 16 миңден 20 миңге чейин дан гектарына. Ооба. 13 миңдиги бар. 13 миңдиктери бар. Акчасына жараша бар дең, короче. Аябай жакшы экен. Сою бериши, анан башты куйкала бериши, услугалар канча болот? 1000 рубльдин ичинде союп, жиликтеп, башын куйкалап беребиз. Башын куйкала бересиңер, жиликтеп. Ичек чабагычы кандай? Ал жагы эми кыйын болуп кетет, Аябай жакшы экен. Курбан айттарда бул жерде ар дайым той аштар эми аябай жакшы майрамдык маанай болуп, аябай көп койлор союлат. Курбан айтта көбү келип кассапчылык кылып дагы иштеп кеткендер аябай көп болот, жакшы. Ар дайым ушул жерде койлор болот мекендештер. Андыктан видеону сактап алгыла, группалар менен таратып койгула, лайктан баскыла мекендештер. Мурдакен ушул жерден койлор алган болсо, мамилеси кандай чыкты койлор, ошолор боюнчадан жазып койгула. Аманчылык боло берсин, буйруса арзандаганы жакшы. Элге болсун ака. Ишиңизге ийгилик мына. Канчадан канчага чейин келе берсин мекендештер? 8ден 11гече. 8ден 11ге чейин, Түнү келмей жок дейсизби? Бирок ушул жерде ар дайым болот. Качан каласаңар келип, заранее чалып койсоңуздар да боло берет. Номер коюп койдум. Кой бар десеңиздер жана кылат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Жылкы же уйлар керек болгон болсо, мына Нурбек акалар алып келип берет. Ал жагын деле сүйлөшсө болсо керек. Ооба, заказ кылсачы, чучук же болсо жылкы таап бер десеңиздер, буйруса жардам беришет. Живой десе. Көрүшкөнчө мекендештер аманчылык болсун. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөгө кирди чыкты кызматтары керек болгон болсо, биз сиздерге Абдышкүр агабызды сунуштап кетмекчибиз. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиана удалары менен катташат. Жамаатында стажы жогору айдоочулар экен, андыктан кайрылсаңыздар болот. Жолго жардам беришет. Агаларыбыз Волгоградский проспекттен чыгышат экен. Абдышкүр кирди чыкты. Кайрылсаңыздар болот.